Энергичный. Хорошо. Саламатсыздарбы, менин атым Абай Турдубаев. Мен жүрөк хирургия жана орган алмаштыруу илимий изилдөө институтунда рентген хирургия бөлүм башчысы болуп иштейм. Жашым 35-те. Негизи өзүм жогорку деңгээлдеги кан тамыр аркылуу операцияларды жасайм. Эң кичүү балабыз операция жасаган, ийгиликтүү операция жасаган балабыздын жашы роддомдун төрөлгөнүнө 1 саат болуп, 1 сааттык жашоосунда болгон балага операция жасаганбыз. Эң уулуу кардарыбыз 97 жашта болгон бейтапка операция жасаганбыз. Энергетикалык суусундук бул алкоголь эмес. Демек аны ичсе болобу? Кока-кола деле алкоголь эмес, бирок зыяны абдан чоң. Ошол себептен менин жеке оюм энергетикалык суусундукту ичпейге аракет кылышыңыздар керек. Алкоголь болобу болбойбу, бирок курамында зыян болуучу нерселер абдан көп. Күнүнө канча энергетикти зыяны жок ичсе болот? 0. Бир дагы энергетикалык суусундук ичпесе зыяны болбойт. Бирок эгерде сизде ушул адатыңыз болсо же аны ичпестен тура албасаңыз, эң азындан жумасына 1 банкадан көп эмес ичкени аракет кылыңыз. Энергетиктин зыяны аягына чейин далилдене элек. Бул чынбы? Бул фактор боюнча айтып кеткендей эле, бүгүнкү күндө чоң изилдөөлөр же кандайдыр бир ушул илимий жагынан, наука жагынан тастыкталганы жок. Бирок кандайдыр бир ушул изилдөөлөр жүргүзүлүп жатылат жана опрос кылып ушул же токсикологияда байтак айтып турган болсок, түзмө-түз байланышы бар. Энергетикти ичкенде позитивдүү болуп калам. Эмнеге? Эң башкы себеби биз каныбызга кофеин, L-карнитин, тауриндер киргенде негизи эле ушул деподон энергия чыккан үчүн кошумча биз тахикардия болуп, кандын циркуляциясы денебизде бат болгон үчүн эйфорияга кирип, ушул энергия кошулганын сезгендей болобуз. Кош бойлуулар энергетикти ичсе болобу? Албетте бул суроонун жообу жок. Анткени кош бойлууларда бөбөгүндө апасы менен баласы түзмө-түз байланышы бар. Ошол себептен кош бойлууларга ичсе болбойт. Анткени бөбөккө балага зыян келтириш мүмкүн. Энергетикти ичпесем жумушта уктап калам. Аларсыз жүрө албайм. Эмне кылам эми? Бул аң сезимде болгон стоп маселе проблемасы деп ойлойм. Энергетикалык суусундукту кофеге же башка адаттарга алмаштырса болот. Мисалы, уйкуңуз келип баштап атса, туруп 5 же 2 мүнөт зарядка кылсаңыздар болот. Энергетиктен эч ким өлө элек. Демек, мага да зыяны жок. Чынбы? Тамекиден дагы эч ким түзмө-түз өлгөн жок деп ойлойм, бирок зыяны баарын билет. Бүгүн онкология оорулары болушу мүмкүн. Энергетикалык суусундуктардан деле көбү ойлойт, эч зыяны жок же өлгөн жок деп ойлойт. Бирок эгерде дүйнө жүзүн ушул скорыйды чакырганда келгенде причина смерти, өлүм себебин карай турган болсоңуздар, энергетикалык суусундуктун көп ичкенде же көп колдонгондон өлдү деген далилдери бар. Энергетикалык суусундуктар маанайды көтөргөнгө жардам берет. Чынбы? Эгерде адам ушуга ишенсе, албетте сууну деле ичип алып, духум көтөрүлдү деп сезсе болот. Бирок эң башкы механизми бул тахикардия менен жана кандын бат жүгүрүшү менен байланыштуу. Энергетиктерди канча жаштан баштап ичсе болот? Негизи 95 жашка толгонуңуздарда суусундукту ичсеңиз болот. Бирок эгерде 95ке чейин ичкиңиз келсе, анда эң азындан 18 жаштан өйдө караштырышыбыз керек.